Эбе, Дүйшана, ассаламу алейкум, дагы жолу. Урматтуу туугандар, бүгүн мына Омарованын бүгүн өлгөн күнү. Бул дүйнөдөн көз өткөнүнө бул Залкар акындын, кыргыздын атактуу Залкар акыны Омар Султановдун 1 жыл болот быйыл. Ошол жерге келип азыр мына таң зарынан дагы бир кыргыздын Залкары, Омаровандан кийинки келаткан Залкарлардын бирлери. Дүйшен абам, Дүйшөн Керимовдун эмеси, мына абам өзү интервью берип коюн деп атат да. Мына кыргыздын ополту акыны Омар Султановдун дүйнөдөн көчкөнүнө 1 жыл толду. Былтыр апрелдин ушул күнү 3 апрелде узатып жерге бердик эле. Жыл жаңырып кетти билинбей эле. Омакем арабызда жок. Ополтодой болгон акын агабыз десе агабыз, атабыз десе атабыздай болгон, байдык айткандай ушундай ээрчип жүргөн Залкарыбыз эле. Анан бүгүн келип мына Тыныбек Тосор коому ушул балдарга рахмат дайыма уюштурушат. Кечээ айтып анан бүгүн келип Куран окуттук, азганактай киши. Эми ал кеп азганактай кишиден эмес. Кеп Омар Султановдун элине таштаган мурасында. Ал кишинин мурасы бир этеги түрүлбөй жаткан алыкул, улуу алыкул айткандай улуу килемди согуп кетти. Ал кыргызды бир жагы көтөрө албай турган. Анын поэзиясын дайыма айтып жүрөбүз. Мен 5 өлөм, Омар Султановдун чыгармачылыгын 5 өлөм. Жалпы лирикасы, анан жана Ак жол көк асман деген шедевр повести, анан кийин Сен жөнүндө поэма деген кыргызда жок сүйүү дастаны, ырлар сикили, анан дагы кыргызда жок Чарчоонун жүзүн чыры деген кара сөз менен поэзиянын синтезделген эпопеясы, анан мынабы Адамдын турмушу деген ыр менен жазылган романы. Евгений Онегиндей болгон чоң роман бул өзү. Дагы окул элек бул өзү. Анан Омакем ушундай бир шедеврлер таштады бизге. Эми тоолу алыстаган сайын тоо менен ала тоодо шаңкай укмуштай көрүнүп атпайбы бизге? Жылдар өткөн сайын Омакем алыстаган сайын бизге жакындай берет, бийиктей берет. Омакенин эми көп изилденбеген жактары көп. Мен эми тилек кылып мына туулган күнү 15-июнь экен, бу Тыныбектерге айтып атам. Оморто деген бир документалдуу повесть жазып аттым эле. Канча жыл кишини ээрчип жүрдүм. Ушул бир туугандай болуп сырдаштык. Ошолорду лирикасына кошуп, жууруп, мына Тосор өскөн жери, балалыгы койчу эми колуман келишинче ошондой бир жакшы бир эмгек жазып атам, өзүм ыраазы болуп жазып атам да. Кудай кааласа ошону да чыгарсакпы деп атабыз. Эстелиги коюлган атыптыр. Бүгүн ушу келип Омакемди эстедик, жалпы арбактарга, Залкарларга Куран окудук. Ошол кайран Омакем биздин жүрөгүбүздө. Омордун дидарын көргөндөр, эми жанагы илгери айтты эле Түгөлбай Казаков деген байкем. Чыгышта 2 Омар бар поэзияда. 2 Омар бар. Бирөө Омар Хайоми, бирөө Омар Султанов дегендей да. Эки классик. Анан ушул классик биздин гениалдуу акыныбызды дайыма биз дидарын көргөндөр жашап турганда Омакем биз менен. А поэзиясы болсо элге таштаган эмгеги өлбөйт, ал элдин эсинде дайыма турат. Омин Аллаху акбар. Таң зарынан сиздер менен мына кыргыздын чыган публицист, жазуучусу Дүйшөн Керимов болду. Мен Тыныбек кошо сиздер менен биргеликте. Тыныбекти да куттуктайлы, мына рахмат. 50-ге чыгып аттыр бүгүн туулган күнү. Абасынын көз өтүп кеткенде бул туулган күнү экен. Сени да куттуктайбыз, 50 жашың кут болсун. Балким жөн эле болгондур балким. Мүмкүн символический бир дал келүү бул. Ошо Омакке чыккан 87-ге сен да чык. Рахмат. Ошондой даңктуу артыңда из калсын. Рахмат. Айтканыңыз келсин.